Allah öz sақтасын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында ким Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жауап берсе, ал кіші алып келген таухидті, Аллахтың бірлігін қабыл қылса, ал шынығы мұсылман, ал эми Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алып келген шариатты қабыл албаса, Аллахқа ширк келтірген бойда қалса, ал мушрик болып ұшылтып қалды. Анан Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ширкті тамырменен қырқты. Анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аламдан өткеннен кейін сахабалар таухидке шақыру, Аллахтың бірлігіне шақыру ишин улантышты. Андан кейін 3 кылымдай мына ушундай жакшы доор, жакшы заман болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 кылым менден кейін жакшы болот деген. Андан кейін анан ар кандай динде жоқ бидаттар дагы кайра адамдардын арасында шайтан иштеп, адамдар нафсы каулоолоруна берилип, Аллах Таалага ширк келтире баштады. Мындай карасаңыз, Аллах бизди жоктон бар кылган болсо, биз жок элек. İnsanға чейин канча деген замандар, доорлар өткөн дейт Аллах Таала. İnsan жок нерселер дейт. İnsan жок эле. Бизди Аллах Таала жоктон бар кылды, рызкы берди. Мына көптөгөн жакшылыктарды берди, ден соолук берди, өмүр берди, жашоо берди. Эгер Аллахтын берген неаматтарына мындай санай турган болсо, карай турган болсок, чексиз. Эми инсан баласы келип эми мына ушул нерселерге нанкөрлүк кылып, эми Аллах Тааладан башка бир нерселерге ибадат кылабы? İnsan mына ушул нерселерге нанкөрлүк кылып, эми Аллах Тааладан башка бир нерселерге сажда кылабы, рүкү кылабы? İnsan жандыгын Аллах Тааладан башка бир нерселерге союп жүрсө, арнап жүрсө, ибадаттарын башка нерселерге арнап жүрсө, Аллах үчүн эмне калат Аллах үчүн? Ошондуктан ибадатка жалгыз татыктуу зат бул бир гана Аллах. Мына ошондуктан жашоого келген максатыбыз бир гана Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу. Мына ушул таухид. Таухид себептүү Аллах Таала асмандан китептерди түшүрдү. Таухид себептүү мына Кур'ан-ы Керим түштү. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келди. Таухид себептүү Аллахтын бирлиги себеп, таухиди себеп не? Бактылуу менен бактсыз болду инсан. Аллах таухидти кабыл кылса, ошол инсан бактылуу, таухидти кабыл кылбаса, ошол инсан бактсыз. Мына ошондуктан ла илаха иллаллах бул таухид калимасы. Бул негизги сөз, негизги фундамент. Эгер мына ушул нерседе тайып кеткен болсоңуз, анда намазыңыз, орозоңуз, башка ибадаттарыңыз сизге пайда алып келбейт. Эгер мына ушул нерсенин сөзүнү жакшы түшүнүп алган болсоңуз, мына ушул сөздүн калиманын маани, маңызын, максатын жакшы түшүнүп алган болсоңуз, сиз көп жашоодо ибадат кылбасаңыз дагы, көп даражаларга жетпей калсаңыз дагы, Аллах Таала күнөөлөрүңүздү кечирип жүрөт.